Бишкек жылуулук энерго коммуналдык ишканасы Борбор калааны 30% жылуулук менен камсыздайт. Алардын ичинде билим берүү, саламаттык сактоо мекемелери, мамлекеттик бюджеттик ишканалар жана турак жай комплекстери бар. Бүгүнкү күндө аталган ишкана көмүр, газ жана электр энергиясы аркылуу жылуулук берет. Ишкананын кызматкерлери быйылкы кышка карата даярдыктарды 100% аткарылганын белгилешет. Быйылкы жылкы даярдыгыбыз отопительный сезонго Кудай буйрса 100% толук аткарылды. Пландаган иштердин баардыгы жасалып, азыр баардыгы штаттык режимде иштеп жатабыз. Көмүр менен болсо биз быйылкы отопительный сезонго 3600 тонна көмүр сарптайбыз план боюнча. Ага конкурс өткөрүлгөн, ошо поставщиктер менен договор түзүлүп, азыр уже көмүр алып жатабыз. Ошолордон көмүрдүн да сапаты жакшы, Кудай буйрса, баардыгы план менен штаттык режимде кетип жатат. Бишкек жылуулук энерго ишканасынын карамагында жалпы 66 откана бар. Алардын 22си көмүр менен жылытылат. Шаардын экологиялык абалын жакшыртуу максатында көпчүлүк ишканалар заманбап газ менен жылытуучу отканаларга өтө башташкан. Адистердин айтымында көмүргө караганда газ менен жылытуунун сапаты бир топ жакшы жана ыңгайлуу. Ал үчүн Бишкек капиталдык курулуш башкармалыгы сапаттуу насостор жана керектелүүчү жабдыктарды сатып алып, каржы маселесин чечип беришкен. Батареяны да жаап коебуз. Талайбек Атагазиев Кызыл Аскер районунда жашаганына 10 жылдан ашты. Бул аралыкта бир да жолу жылуулук боюнча көйгөй жаралган эмес дейт. Жыл сайын эле жылуу. Ар бир комнатада бир батареядан. 3 комната, 3 коридордо 4-чү батарея. Өзүңүз көргөндөй өтө жылуу, анан даже жаап коюп атабыз да кергестечи, чтобы обойлар саргайып кетпесин деген эме. Бишкектеги номер 83 билим берүү орто мектеби 1-Мая районунун карамагында 20 жылдан бери кыш мезгилинде электр энергиясы аркылуу жылытылат. Учурдагы электр таңсыктыгына карабай мектептин ичи жылуу жана окуучулар жеңил кийим менен жүрүшөт. Ал эми электр энергиясы график боюнча дем алыш күндөрү жана түн ичинде гана өчүрүлөт дешет адистер. Бул өзү 20 жыл болгон мектеп, бирок жылуулук өтө жылуу. Ар бир класстардын карап көрсөк 20-25 градус ысык болот. Кышкысын мындай биз үчүн, балдар үчүн баардыгы мамлекеттик стандартка жатат десек болот. Мен 10 жылдан бери ушул мектепте завхоз болуп иштейм. Бул мектептин ушул кайсы жер муздак, кайсы жер жылуу экенин баардыгын билем. Ошон үчүн ошого карабай ошол 100% мектеп жылуу. Бүгүнкү күндө көмүр менен жылытуучу имараттарга сапаттуу жана жетиштүү көлөмдө көмүр сатып алынган. Заман талабына ылайык кезеги менен мекеме ишканаларды газ менен жылытуу боюнча иш аракеттери көрүлүүдө. Сайрагүл Полотова, Улукбек Абдиев, ЛТР, Бишкек.